Гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк кампаниянын алкагында зомбулукка каршыбыз ураны менен бүгүн Талас шаарында жүрүш өткөрүлүп, ага Талас шаарынын депутаттары, мекеме ишканаларынын кызматкерлери, жогорку жана орто окуу жайларынын студенттери чыгышты. Бүгүн акыркы жүрүш акциясын жасап жатабыз. Биздин максатыбыз коомубузда зордук зомбулук азайсын, өзгөчө аялдарга болгон зомбулук, кесепеттүү балдарга болгон зомбулуктун изи суусун деген максатта ушундай ар түрлүү иш-чаралар жасап жатабыз. Бул бир эле жолку акция эмес, бул 16 күндүк акциянын алкагында көп иш-чаралар жасалды. Ошонун бирөөсү гана. Бул жыйынтыктоочу акция деп айтсак болот. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча коркпо, токтот, жашаа урааны астында гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк кампания старт алган. Акциянын негизги максаты коомчулуктун үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукка каршы аракеттерин жогорулатуу, аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чаралар аркылуу маалымдуулукту жогорулатуу. Бул көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Бул азыркы учурдагы, азыркы кылымда дагы 22-кылымга дагы керек деп ойлойм, анткени бул зордук зомбулукту дагы көзөмөлгө алып биз карап турганы жакшы го деп ойлойм. Азыркы учурда бул зордук зомбулук күчөп жаткан учур азыр мындай кыйын да. Анан ошону эске салып дагы бир эркектерге, кыздарга мындай эскертип түшүндүрүп турганы жакшы деп ойлойм. 16 күндүк активдүүлүк алкагында облус аймагында жогорку жана орто окуу жайларында Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп келишкен. Аллах Таала ушул зордук зомбулуктан сактасын. Жүрүштүн соңунда катышуучуларга кайрылуу жасалып, аял затына кол көтөргүчө гүл көтөр деген терең мааниде чагылдырылган. Атай Огонбаев көчөсүндөгү номер 112-үйдүн дубалына тартылган муралдын ачылышы болду. Талас шаарыбыздагы зордук зомбулукка каршы тартылган муралыбыздын ачылышы болуп жатат. Негизи бул муралдын бакы ою адамдарга берилүүчү. Эркек кишилерибиз эркек заты, аял затын алаканыбызга салып сактайлы деген ой. Бул аял затын эмес, бул эркектерге да арналган эме ойдо бар себеби дегенде бакы биздин эркек затыбыздын билегинде темир кишендер болбой, гүл ороосунба үйгө бакубатчылык, үйгө тынччылык, үйгө бакы бейкучулук алып келсин деген ой менен тартылган. Келечек жаштардын колунда, андыктан өспүрүмдөргө аял затын сыйлоо жана балдарга карата зордук зомбулукту болтурбоо боюнча мындай түшүндүрүү иштери байма-бай өтүп турмакчы. Сеймок Барманов, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.